Чет элдик инвесторларды тартууга багытталган мыйзам долбоору. Эгер 500 000 доллар инвестиция алып келген чет элдик жарандын өлкөнүн атуулдугун алууга кызыкчылыгы болсо, ага жарандык берүү тартиби жеңилдейт. Мындай демилгени көтөргөн Элекуле Медербек Алиев мыйзам долбоорунун максатын төмөкөдөй түшүндүргөн. Мыйзамдын негизги максаты Кыргызстанга каражат тартуу жана инвестициялык абалды жакшыртуу. Анткени жарандык алуу үчүн чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адам өлкө аймагында жашоого, мамлекеттик же расмий тилди билүүгө милдеттүү болбойт. Бирок аларга материалдык түрдө талаптар коюлууда. Аларды аткаруу менен Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошушат. Инвестициялар үчүн жарандык алган адамга өлкөгө тоскоолдуксуз келип кетүүгө шарт түзүп, бул жакта банктык операцияларды жүргүзүүдө, салык төлөөдө жеңилдиктер каралат. Мындан сырткары демилгечи жарандык алуунун акысын да түшүндүргөн. Алгач жарандык алууну каалаган чет элдиктер 500 000 доллардан кем эмес өлчөмдө инвестиция салышы шарт. Эгер анын үй бүлө мүчөлөрү да кыргыз атуулуу болууну кааласа, ата-энеси менен жубайы 50 000 доллардан, ал эми 18ге чыга элек балдарынын ар бири 20 000 доллардан инвестиция жасоосу кажет. Атуулдук берүүдө мамлекеттик поштуна 3 000 доллар, эгер чет өлкөдөгү элчилик аркылуу кайрылса, консулдук поштуна 5 000 долларды түзөт. Чет элдик инвестор үчүн дагы башка тартиптер да көрсөтүлгөн. Бирок мурдагы депутат, министр, коомдук ишмер Эсенгул Исаков мындай суммага жарандык берүүнү таптакыр туура эмес деп ойлойт. Миллиард доллардан кем эмес бааланса да болмок деген ойдо. Мен ойлойм да, эгерде анча болгондон кийин биздин Кыргызстанды арзан баалабай миллиард доллар алып келгендерге өзү кааласа биз жарандык бергенге, мындай оңой жол менен бергенге уруксаат деп ошону айтыш керек да. Бул Америкада дагы ушундай бир ыкмасы бар. Ошондуктан бул деле бир четке кагыла турган нерсе эмес, тек гана абдан ойлонуш керек да. Бул 500 000 доллар азыркы күндө бул каражат болуп эсептелбейт анчалык чоң Кыргызстан үчүнчү. Ошон үчүн миллиард доллардан кем эмес деп койсо, мен аны колдойт элем да. Бирок экономист Искендер Шашиевдин пикиринде 2015 жылдан 2018 жылга чейин бул сумма ошол учурдагы доллар курсу менен алганда чоң өлчөмдө эсептелингендиктен инвестициялык визанын наркы төмөндөтүлүп, бизнес ассоциацияларынын жардамы менен 10 миллион сомго чейин түшүрүлгөн. 500 000 долларга ошол учурда Америкага грин карт берилчү. Сунуш негизинен туура, бирок жарандык эмес, грин карта берүү жолу андан да туурараак болмок деп ойлойт. Америка Кошмо Штаттарында 1,5 миллион доллар инвестиция кылсаңыздар сиздерге грин карта берет да. Ал эми Кыргызстанда Америкага окшош эмес, Кыргызстан дүйнөлүк инновациялардын борбору эмес. Кыргызстанда ошол кезде да инвестициялык виза өзү эч кандай укук бербейт, эч кандай мындай грин картага тете эмес, ушул 1,5 миллион доллар турчу да мурун. Азыр болсо ушундай кайра суроо турат, 500 000 доллар киргизсе жарандыкты автоматтык түрдө алсын деп айтылса, ал кичине туура эмес. Грин карта сыяктуу жашоого мына вид на жительство берилсе жакшы болот эле. 5-чи чакырылыштын депутаты Нарымбек Молдобаев мындай демилгени колдоочулардын катарына кирет. Сырттан каражат келип жаткандыктан 500 000 доллар нормалдуу эле ченем деген ойдо. Өнүккөн Турция менен Болгариядан 200-300 000 долларга үй сатып алсаң, кааласаң өлкөнүн жарандыгын кошо беришет. Ал эми өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктаган Испанияда да мындай тажрыйба илгертен бар. 500 000 еврого үй сатып алсаң, чет элдикке Испаниянын жарандыгы сунушталат. Чет өлкөнүн тажрыйбасын мисал келтирген Молдобаевдин баамында Кыргызстан инвестиция менен гана өнүкпөсө, башка жол аркылуу каражат алып келүү кыйыныраак. Ансыз да кайра революциялар боло берип, инвесторлор келгенден коркуп калышкан. Айтып атпаймынбы, акча алып келгенге наоборот сүйүнүш керек. Биз инвестиция аркылуу өнүкпөсөк, бөлөкчө өнүк албайбыз. Да, туура бизде природабыз бар, тиги минеральный сырьёлор алгандай алтындан баштаган бүт баары эле бар. Аны иштетип чыгарганга бизде күч да жок азыр. Ошончо акча алып келип атканга сөзсүз түрдө макул болуш керек. Инвестиция тартуу оор, алгач инвестициялык климатты жакшыртуу керек. Ал эми кооптонтуп жаткан чет өлкөлүк тыңчы, террордук уюмдар келемдесе, бейөкмөт уюмдар аркылуу деле киришип, бүлүк салып кете беришет. Андыктан мындай демилгени колдоо керек дейт коомдук ишмер Нарымбек Молдобаев. Бирок толук кандуу аткаруу, башкаруу бийлик бутактары иш алып барып жаткан өлкө үчүн мындай милдет өкмөткө, анын ичинде элчилерге түздөн түз тиешелүү. Кандай квота менен элчиликке дайындалса да, саясатчы болобу, кесипкөй дипломат болобу айтор 99% жеткиликтүү иш алып барышпайт. Өлкөдөн барган келген коноктор тосуп алып, узатуу менен күн өткөрүшөт. Мындай пикирди карманган Эсенгул Исаков, инвестиция тартуу элчилердин түздөн түз милдети, өкмөт чет жактардан келген акча алууларга шарт түзүү, чакан жана орто бизнести колго алуу зарыл дейт. Посолдордун 99% иштебейт да мамлекет үчүн. Алар ошол жерде айлык алып эле келген кеткендерди тосуп жүрөт. Мына ошолорду тартыш керек. Үчүнчүдөн биздин чакан жана орто бизнестер абдан колго алынса,
ошолор аркылуу да тартылат да. Себеби аларга мындай эркиндик берип, бизнесмендерди өздөрүнө тартып, өздөрүнчө өз ара сүйлөшүп, анан кийин мамлекетти оңогон жагына баягы ар бир өз тармагын алып кетиш керек да. Тилекке каршы чоң инвестиция келүүнүн карааны байкалса, өкмөт сөзсүз кейлигишип, орто жолдо жеңичинен акча сурап, жеке кызыкчылыкты көздөгөндөр да көзүн кызарта башташат. Акыры аяга келген инвестор жалкынып чоочулап баш тартат. Мындай көрүнүштөрдү мисал келтирген коомдук ишмерлер эң олу инвесторлорго өлкөнүн ичиндеги болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүү керек дешет. Шекер Сатыбалдиев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.